Экинчи подъезд, экинчи этажга батыраак чыгасаңар мен силерди күтүп аткам мен. Мен эшикти ачып турайын, киргизип ийин аны. Бирди коштон канча болот? 2. Жаса ошентип. 1 плюс 1 деп жасал жерге. 386. 386. Меники мынакей Дүйшөндүн мектеби көрдүңүздөр да, биз жерге отуруп балдар Кыргыздын каада салтында жерге отуруп окуйбуз сабактардычы. Себеп дегенде буга деле каражаттын жетишпестиги болуп кетет экен. Ачылыш тарыхы дагы бул өзгөчө. Ушу мен 44 жашымда бир бул төрө алгам. Азыр 7ге чыкты. Ошол балам канында вирус болуп, биз ошол убакыт эле пандемия чыкканбызда. Ошол мезгилде баягы элге аралаша албагандыктан балам уктаган мезгилде мен дагы бир жумуш табышым керек болду да. Онлайн окууларда окуй баштадым. Аңчак деле бизде пандемия болуп калды. Ошо пандемия учурунда балдарды кандай кылып окутуш деген бир проблема болду го. Бизде аябай чоң маселе жаралды. Ошол маселе жаралганда мен ошондо ага чейин даяр болуп калгам да. Өзүм Я класста уже атайын өзүнчө учебный борбор ачып, ошого балдарды кабыл ала баштадым. Аябай жакшы жыйынтыктарды берди да. Ошондо биз 1000 окуучуну окуттук. Биз ошол мезгилде дагы ушу проект менен иштеген айыл жериндеги аялдар баягы отчет бериш керек да. Проекти боюнчачы. Ошол проекттен аябай кыйналышты да. Анан баарына тең ноутбук сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок. Анан ошол мезгилде биз ушу телефон менен кантип отчетторду кетирсе болот деген тиги баягы негизде ошол IT курстарын ачып ошолорду окуттук да. Бир 300 аялды баш аяк ошо 300 аялды окуттук. Азыркыга чейин менде угуучуларым дагы бар ошондон калган. Биринчи баягы өзүмдү алаксытуу болду да. Ошол убактагы стресстен чыгуу болду менин негизги максатымчы. Андан кийин уже убакыт өткөндөн кийин мындан да акча пайда тапса болот экен деп уже пайда табуу жагына ой баштадым да негизичи. Анан азыркыга чейин деле мен өзүмдү социалдык ишкермин деп айтам да. Себеп дегенде мен көбүнчө аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдарын жана жалгыз бой энелердин балдарын 50%, ал эми жетим балдарды биз бекер окутабыз да. Ошол сыяктуу эле жанагындай айыл жериндеги жаңы эле бир нерсе кылайын деп бирок бар идеясы бар, колунан баары келет. Ошондой айымдарды мен бекер эле ошо акселерационный программаларга өткөргөнгө жардам берем да. Онлайн форматына айландырам дегенде кыйынчылыктар аябай эле көп болду да. Себеп дегенде биздин Кыргызстанда ушу онлайн порталын мындай жана орустардын атайын порталлары бар да. Мисалы Get курс деген сыяктуучу ошондой порталдарыбыз жок экен да. Эң кызыгы мени таң калтырганы ошонун баарын жасаган биздин кыргыздын балдары экен. Но бизде ошондой порталдар жок да. Себептен алар башкаларга жалданып иштешкен үчүн бизде жок. Ушундай кыйынчылыктар болду да. До сих пор ошон үчүн мен жанакы айтып атпаймынбы, 50 000 программист дегенге кирип азыр өз алдымча сайт түзгөндү үйрөндүм да. Ушундай кыйынчылыктар болду. Андан сырткары материалдык жактан колдоолордун аздыгы. Именно негизи эле бул онлайн борборлоруна гранттардын жоктугу. Аябай кандай көп проблема экен ушул дагычы. Мол эле эме аппаратура ушулардан эле 999 опыт жасаса болот да. Сигнализация, жанагы полицейский эме бүт баары чыгат да, жасашат ошонун баары. Булар дагы өзүңүз үйрөтөсүз? Мен муну өзүм үйрөтөм. Билим берүү министрлигинде онлайн боюнча эчтеке жок да. Даже закондо киргизилген эмес да, дистанционно деп киргизген, а бирок именно онлайн деп киргизилген эмес да. Азыр ар бир мектеп керек болсо
ар бир борбору онлайн болуш керек да. Ар кандай ситуация чыгып кетет да, мисалы азыр коркунучтуу эле болуп калып атып тура, анан ушул боюнча законго киргизиш керек да. Эгер ал законго кирбесе, закондо ал жок болсо, анда бул жактагылар деле көңүл бурбайт да. Онлайн, өтүп атасызбы, онлайн деп коюшу мүмкүн да. Именно законго өзгөртүү киргизиш керек да. Мен да мисалы эртең бүштүгүндө ушу закон об образовании деп жаңы эме кылышыптыр, тиги депутаттар сунуш киргизиптир. Мен да ошого катышып атам, рабочий группасыначы. Мен ошол жактан көтөрөйүн деп атам. Онлайн эмне үчүн кошулбайт? Ушул эле жергиликтүү органдардан дагы колдонуу болбогондугу дагы кээде мени өкүндүрөт. Чындап келгенде мен азыр эч кимге деле барбайм, жалдырабайм. Бирок баягы өзүм ишимди жүргүзүп келдим да. Но ошол ишимдин аркасы менен азыр жанакы айтып атпайм, ПИК Кыргызстанда азыр ментормун, Курак аялдар форумунан ассоциациясына мүчө болуп кирдим. Баягы өзүмдүн мынтип тырышып жүргөн эмгегим менен кичине ийгиликке жетип атам, но действительно баягы ишкердик баштайм деген айымдарга 100% колдоо жок. Мен буга гарантия бере алам да.